Кечээки нөшөрлөгөн жаандан кийин Сокулук району менен кесилишкен Ден Сиапин көчөсүндө суу ташкыны пайда болду. Нормадан жогору болгон суу жолду каптап, тургундарды убайымга салды. Бул 4 чейрей баласы менен жашаган Ажар айымдын үй бүлөсү үчүн дагы чоң түйшүк жаратты. Мурун күйөөм жолду карады, анан үйгө кирип телевизор көрүп отурган. Мен тамак жасап аткам. Айнекте карасам, уже эшигибиздин алдын полный суу каптап кетти, 10 мүнөттүн ичинде эле. Жолдошума айттым, жолдошум чыгып эле бул жакты жапканча болбой эле суу ашып кирип, үйүбүздү полный затоп каптады. Мындай абал акыркы 10 жылдан бери жыл сайын кайталанып келет. Буга жашоочулар деле көнүп бүткөн. Чынара Султаналиева ар жааган сайын дарбазасынын түбүн кум салынган каптар менен тосуп, жолдошу экөө түнү менен үйүн суу ташкынынан кайтарып чыгышат. Биздин жашаганыбызга 12-13 жыл болду. 7-8 жыл мурун биз эметкенде келгенде арык бар болчу чында. Могу жерде арыкты талкалап бузуп кетишти. Ушу каяк жак экенин билбейм, по-моему, ошо бусуп кетишти. Андан кийин вообще оңдой истеген да. Оңдогон жок. Суу каптайт үйгө чейин. Балдарым мына школго барат 5-өө. 5-өө тең чыланып келет, эртесин ооруп калат, бизге эле кыйын да. Жашоочулардын айтымында көчөнүн дал ушул бөлүгүндө 2-3 унаа токтоп да калган. Чоң көлчүктөр пайда болгон жерге Бишкек Кара-Балта жолун куруп жаткан Кытай компаниясы атайын техника алып келип сууну сордурууда. Бүгүнкү күнгө чейин 400 тонна куб метр суу ташылып бүттү. 3 күн болду му жамгыр катуу жаагандан баштап тазалап атабыз буякты. Где-то бир баш аягы 2 водовоз 20дай рейс кылдык. Ошо күндөн баштапчы. Ошо азыр деле улантып атабыз ишибизди. Полностью жок кылганга аракет кылып суунучу. Чындыгында жыртыгына суу толгон бул жолго оңдоо иштери жакында эле жүргүзүлгөн, бирок жыл айланбай минтип асфальтты алып түшкөн. Аларда Бишкек шаардык мэриясы Кытай грантынын эсебинен 14 жолдун курулушун баштаганын кабарлады. Быйылкы жылга пландалган жумуштар өз мөөнөтүндө жүрүп жатыптыр. Бирок коомчулукта аба ырайынын начар болгонуна карабай, жолдордун оңдоп түзөөдөн өтүп жатканына карата нааразычылыктар көп айтылууда. Себеби алар шаардын жолдору кайрадан сапатсыз салынат деп тынчсызданышууда. Ал эми Бишкек шаарынын вице-мэри азыркы тапта аба ырайынан көз каранды болбогон жумуштар гана жүрүп жатканын билдирүүдө. Аба ырайына байланыштуу ооба көп курулуш убактылы маселелер ушу аба ырайга байланыштуу болуп калды да. Жанагы эле сиз берип кеткен суроо боюнча мурун инженерный службалар казып кеткен, кайра ошону өрдүн ордуна келтирүүлөрдүн бардыгы бул жана асфальттын кургашы деп коет да. Жер жылып, күн жылып, асфальттан кургашына макулдук берсе, макулдук болот экенде специалисттер тарабынан официалдуу. Ошол убакта гана асфальт жаткырышат. Мен бул машинаны мэриянын катуу көзөмөлүндө. А бирок эксперттер Бишкек шаардык мэриясы кандай гана түшүндүрмө бербесин сапатсыз жол салуу иши токтобой келатканын айтышат. Мунун бирден бир себеби Бишкек асфальт сервис ишканасы жолду өзү салып, кайра өзү текшергенинде. Биздики осумда отпу. Ошол эле Бишкек асфальт сервиске болсо акча төлөнөт. Тиги мэрия акчаны неметет, тиги болсо мындай жасай берет да. Анан өзүн эле кабыл алып коет. Андай болбош керек. Бишкек асфальт сервис болсо ошол эле УКС болобу, башка эме мекеме болобу жолдор боюнча болуш керек да. Алар болсо договор түзүп, ошол договор боюнча баасын бычып, чечип, андан кийин болсо ошол сапатын эметкенге болсо технадзор жалдап, ошо технадзор болсо топографы, лаборатория бүт текшериш керек да. Анан мындай эмес да, жасап атат, ай бүткөндө кандай жасадың деп андай болбойт. Эске салсак, Кытай өкмөтү Бишкектин жалпы 60 көчөсүн реконструкциялоо убадасын берген. Анын алкагында үстүбүздөгү жылы жалпы 70 чакырымды түзгөн көчөлөр оңдоодон өтмөкчү. Чолпон Бейшилен кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.